Кутман күн, урматтуу көрүүчү. Сиздер менен Кайрат Door Life Media каналы. Бул сапар биз кереметтүү Туркияга бет алдык. Стамбул, Анкара, эски шехерде. Биздин мекендештердин жашоосу, Ийгиликтери тууралуу. Кыялымдагы Туркия теледолборунда. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Стамбулдагы UBS транзиттик компаниясынын өкүлү Артур Чылабаев болмокчу. Жыл сайын Кыргызстанга барып келебиз. Кыргызстанга барсам, бияка келгим келбейт, Кыргызстанда жүрүп. Бул жерде жүрсөм, кайра Кыргызстанга кетким келбей калат, ошондой болуп калат да. Burada $300 eksik. Adile TL yaptım. $300 verip oraya koyacağız şimdi. Tamam. Burada mı Adil? Yukarıda. Пока эч ким чала элек. Алып кетсек болмок экен, машина келди, чоң машина келди. Документтерди баарын жасап колуңузга беребиз да. Даярдап туруп барын. Түрк элдери башында келгенде бизге сылык мамиле кылып, өзүндөй эле, өзүнүн ал убакта жаш кез болчубуз. Кыргызстандык Артур Чылабаев күнүгө таң эрте жумушуна жөнөйт. Жакшы көргөн иши жана күнүмдүк кыла турчу өз милдеттери менен алектенген мекендешибиздин күн тартиби 8 жылдан ашуун тек өзгөрүүсүз. Бул жумушка өзү 2014-тө келдим. Айбек байкен чакыруусу менен келгем. Ага чейин Стамбулга 2006-да магистратурага келип, магистратурадан кийин бир фирмада өзүм тарап кесип тарабы боюнча IT жак боюнча иштеп аткам. Ал жерде ишти көп, канча 2008-ден 2014-кө чейин 6 жыл иштеп, 6 жылдан кийин Айбек байке чакырып калды. Ушул эл аралык ташымага келип, ошол жакта иштеп калдык. Ар кандай кээде 6-да келип туруп келебиз. Стамбулдун эмесин, пробкасын жакшы билет элдер. Ошон үчүн эрте келишибиз да керек болуп калган күндөр болот. Орточо 9-9:30 кийин келебиз. Кечке орточо кеткен күнүбүз саат 8-8:30 чейин иштейбиз. UBS Transit эл аралык жүк ташуучу компаниянын Стамбулдагы өкүлү 38 жаштагы Артур мырзанын жоопкерчилиги өтө чоң. Алсак Анкарадан же болбосо Гебзеден топтолуп чыккан жүккө Стамбулдагы кампадагы башка дагы товарлар кошулуп кара жолго чыгат. Бул кара жол менен кетет. Кара жол дегенде Турция Стамбулдан чыгат, Грузиянын границасына барып, Хопа деген шаардан. Грузиядан чыгып, азыркы жол шарттарына байланыштуу, Россиядагы кырдаалга байланыштуу көбүнчө Азербайжандан анан Казакстан же болбосо кайра Россияга кирип, Казакстан, Кыргызстан деп жол менен барышат. Ошондо мисалы Кыргызстанга жетиш үчүн канча убакыт керек келет? Орточо эсеп менен өзү 12-14 күн болчу. Кышкы убактарда 15-17 күн болуп калат. Бирок азыркы шартка байланыштуу, дүйнөлүк немеде Россиянын шартына да байланыштуу очередтер аябай көп. Бүт азыр жол Турция үстүнөн болуп калбады. Европанын жүктөрүнүн баары Россияга киргенин баары Турция үстүнөн болгондуктан орточо эсеп менен 25-30 күндө барып атат. Тилекке каршы узакка созулган кезек албетте кардарлардын чөнтөгүнө дагы таасир бербей койбойт. Төлөө акысына таасир көп мындай күткөн учур берчү эмес. Бирок ошол водительдер, жолдо жемелер, шоферлордун эмеси боюнча күткөн расходторун кошуп баштагандыктан алардын чыгашалары көп болот. Анан күйүүчү май кымбаттады. Ошондой эле жолдогу страховкалар кымбаттагандыктан 1,5 эсеге чейин көбөйүп баратат да, немеси ташуунун расходу. Бул Кыргызстанда өзүңүз билсеңиздер керек, Flavol маркасынын жагы влажный салфетка дейт го. Ошонун тышындагы этикеткасы. Бул этикеткалар өзүнчө барат. Өзүнчө барат. Кыргызчанда упаковкаланат. Ошондой эле ошол влажный салфетканын крышкалары барат, упаковкасы барат тышындагы. Ичиндеги ар кандай жанагы жыттуу эмелер, ароматтар колдонот, ошолор барат. Ар жагында болсо уже запчастьтар турат, автозапчастьтар Кыргызстанга кеткен. Бул канистра жанагы ошо Flavolдун колдонулган ароматизаторлору. Тиги жерде болсо биздин билгендей эле чоң балыкчыда салынган Агрокуш фирмасы бар. Ошол жакта ошолордун жабдыктары бар. Эмне алып келсе ошого чейин алар документациясын бияктан экспортерлор жасап берет, бизге складка жеткизет, же болсо биз алып кетебиз. Таможняга алып барып машина киргенден кийин алар документациясы жабылгандан кийин Кыргызстанга жеткирип берип, документтерин кардарларга бергенде алар өздөрү
алып өздөрүнүн брокерлерине берип растаможкасын кылып кайра складтан жүктөрдү алып кетишет. Чийки заттар, нымдуу салфеткалардын, памперстердин жабдыктары, ароматизаторлор, ошондой эле эң кейиштүүсү Кыргызстанга эң көп кетүүчү гемодиализдин керектелүүчү материалдары, катетер жана суюктук тазалоочу фильтрлар орто эсеп менен жумасына 3 жолудан сапар тартат. Ал эми назик морт буюмдарды жеткирүүдө өзгөчө шарттар каралган. Эми бул жерде жүктөп атканда эле ошону эсепке алат. Азыр астына оор жүк, үстүнө болсо жеңил жүктөрдү жүктөлөт. Эгер зыян келген учурлар болсо, биздин фирма ошол зыянды страховкасын клиентке жаап берет, а биз болсо кайра тиги СМР страхование деген бар, ошо страховкадан алабыз. Өтө эле морттуу катта мисалы айнек буюмдар, ушундай идиштер албайсыздар, э? Айнек буюмдарга атайын клиентке айтылат, кардарга ящик жасалат, мындай ящиктер жасалып атат азыр. Ошо ящик жасалып, ящикте кетишет. Өз учурунда IT-программист болуп иштеген биздин каарман эмне үчүн бул кесипти тандады? Плюс-минустар жана форс-мажор. Түшүндүрмөсү мындайча. Кечке столдо отуруп иштеп бергеним жакпай калгандай болуп сезилди. Жактан жакшы бир предложение. Сунуш келип түштү. Сунуш келип түшкөндөн мен кабыл кылдым ал сунушту. Ушул фирмага келип иштеп баштадык. Бул фирмада эми жакканы мурункудай эмес, бүт пландаштырыш керек, организацион вопрос, суроолор, маселелер аябай көп болот, чечиш керек, күн түнү бир эмеде болосуң, байланышта болушуң керек. Бир четинен жагат, бир четинен оор жумуш, бирок ошол оор жумушун актагандыктан мындай айтсак, өзүңдүн убактыңды өзүң баягы эмнечи туура пайдаланган үчүн өзүбүзгө өзү жооп бергендикке ошол үчүн мага жумуш жагып калды. Эми форс-мажорный ситуация бул машина жолдо баратып жүк кулап кетсе, анын оорачылыгы аябай көп. Анткени жүк кулап кеткенден кийин аны бүт водительдин ден сагын карашат, соо эле мас беле деп ошонусу текшеришет. Андан кийин процедурасы аябай көп. Экинчи машина жөнөтүш керек, жүктөп ошондой форс-мажорный ситуациялар болот. Кээ бир учурда машина күйүп кеткен учурлар болот. Бизде Кудай сактасын андай болгон эмес, бирок жүгүбүз кулап кеткен учурлар болгон. Аны страховой компания менен сүйлөшүп төлөтүп алганбыз. Эмне үчүн UBS Transit жана анын артыкчылыктары деген сурообузга жооп. Биздин UBS Transit бул таможенный перевозчик деп коет, бажы ташуучусу. Евразиянын ЭЭПнин ичиндеги бажы ташуучусу статусуна кирген Кыргызстандагы жалгыз компания. Бул эми биз система, ЭЭП системасына толук кандуу мындай кирдик деп эсептей албайбыз, анткени тех регламенттерибизди толук кабыл эте элекпиз да. Ошондуктан ал жагынан толук жетишкендиктерге алып атат UBS Transit деп айта албайм. Бирок UBS Transit колунан келген аракетин кылып атат да, эми ал багыт ишин алып барып атат. UBS Transit дагы ошо логистика тармагында иш алып барсын деген багытта биздин ошо Турцияда окуган балдар курган. Ошонун бир бөлүмүндө биз жетектейбиз дегендейчи. Турция менен байланышкан көбүнчө Турциядан биздин инилерибиз болуп кетет да, окуучулар бизден үйрөнгөндөр, биз менен бир жолдо жүргөндөр деп. Биздеги эң чоң артыкчылыгыбыз биздин офис, эң чоң башкы офис Бишкекте болгондуктан, Бишкекте каалаган клиент, жүктүн баарын алуучусу Бишкекте да, Кыргызстанда. Каалаган клиенттерибиз, кардарларыбыз келип, офисте отуруп, көрүп, бүт так маалыматты алып сүйлөшүп алгандыктан мага оңоюраак болот да, бул жерден көп түшүндүрмө бербейм, жүктөрүн сүйлөшүп алышып келишет. Калган башка фирмалардыкы көбүнчө Стамбулда офистери, башка офистери. Алар сүйлөшүш үчүн кыйналып калат да, бияка келбей, Кыргызстанда жүргөндүктөн. Мурат аби тартıyordu kiloları 22x33. 33 koli miydi? Evet, 33 koli geldi galiba. 22x33 oluyor işte. saat telefon сүйлөшүүлөр, ар бир кардарга кылдат мамиле, түшүнбөстүктөр, сүйлөшүүлөр жана компромисс. Кээ бирде бетме-бет кездеше турган болсо, көбүнчө онлайн. Албетте бул нерсе энергияны жана дагы бир баса белгилеп кетчү, өтө чоң жоопкерчиликти талап кылаары шексиз. Андай учурлар көп эле болот, бирок мен жашоодо мен боюнча чечилбеген бир маселе болбойт да. Бүт маселе чечилет. Азыр чечилбесе бир жумадан чечилет.
ал бир жума чечилбесе бир айдын ичинде чечилет деген маселе болгондуктан көп андай аябай катуу оор маселе болот, проблема болгондо эме ичине кирип кетпейм да. Бул баардык көбүнчө биздин жумуш баягы эмеге такалат да, материальный жактан акчага келип такалат. Эми акча боюнча бирде тапсаң бирде жоготосуң, табылат, ал жагына көп эметпейм да. Баягы кайгырбайм, бир нерсе болуп аябай өтө оор бир нерсе, начар бир баягы айтпайм, жүк кулап кеткен болгон, өрттөлүп кеткендер болгон. Ошол убакта баягы акчасы табылат, төлөнөт, клиентке да ошол түшүндүрүлөт. Кайра жүгүн ташып берип, ошо менен жаап беребиз, же болбосо башка бир жолун табабыз. Ошондон көпүндөй эмебиз жок. Пустой весин алдым, $15.900 экен. Эмеси кагаз барбы колунда? Жок. Пустой вес болсо. Кагазын алды, Бишкектеги эме экен да. Хорошо, бидака. Алло, мераба. Кардардар көбүнчө жүктөрдөн мурун, эгер полный бир фураны көп алышса, машинаны полностью жарымын акчасын төлөшөт, машина чыгаардан мурун, жүктөлгөндөн кийин, и Кыргызстанга келгенден кийин калган акчасын төлөп беришет. Ылдый жакта жүктөп аткандай чогултма жүк болгондо кардарлар көбүнчө баары Кыргызстанга жүгү келгенден кийин жүгүн алгандан кийин төлөшөт. Мисалы, силер бияктан жантан бери байкадык, килограммда эсептейсиздер, 1 килограмм мисалы биздин ошо Кыргызстандын акчасы менен канча сомго барабы? Орточо 40 сом болот. Биздин фирма менен чогуу иштегиси келген машиналар, фирмалар келип, ал фирмага өзүнчө жазылса болот. Келишимдин негизинде өздөрүнүн машинеси менен, бирок сиздердин компаниянын атынан. Биздин компаниянын атынан эмес, биздин компания таможенный перевозчик болгондуктан Кыргызстандан түшүндүрүп беришсе керек. Тыштан машиналарды көп ала албайт да. Бул ответственность, жоопкерчиликти талап кылгандыктан биз тыштан машиналарды өзүбүздүн УБС транзиттин атына каттай албайбыз. Артур Мырза, биздин ушул Door Life Media долбооруна катышып, кыялымдагы Туркия долбоорго биз менен биргеликте бүгүн ушул Стамбул шаарында катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан биздин долбоордун атынан кичинекей белектерибиз бар, ошону кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Кош келипсиз. Анан биздин бул Avangard Steel компаниясынын атынан кичинекей белектер. Kıyalımda Türkiye.